Талас областынын Калба айыл өкмөтүнө караштуу Атай Огонбаев айылы. Бул болсо айылдын маданият үйү. Ичи жаркырап баары жаңы. Өткөн жылдын башында айылдыктар Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна долбоор менен кайрылган. Фонд каражат бөлүп, маданият үйүнүн мурдагы эски полу заманбап болуп жасалды. Бүгүнкү күндө мындай паркет пол башка айылдардын маданият үйлөрүндө жок. Алтын Альянс өнүктүрүү фондуна негизи рахмат, ыраазычылык. Себеп дегенде бул биздин маданият үйү негизи буга жер өнүгүү фондунан бүткөрүлгөн, анан кийин жергиликтүү бюджеттен эң кыскасы эң орду абал ушул полу болчу. Ушул полуга дагы биз Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан кайрылганбыз. Ал жерден бизге ушул Атайын полуна деп тыйын карап берди. Азыркы күндө ушул райондо болуп көрбөгөнүн негизи да паркет менен биздин маданият үйүнүн полу азыркы күндө жашына коптарына коп жасалып калды. Анан Алтын Альянс өнүктүрүү фондуна рахмат, ыраазычылык. 250 000 сомго салынды. Шарттары жакшы буйруса. Жылуулугу бар. Фонд облустун китепканачыларына дагы көңүл бурууда. Көйгөйлүү болгон Талас областык Аман Токтогулов атындагы китепкананын эскирген терезелерин жаңыга алмаштырып берген. Антпесе кышкысын эски терезеден шамал кирип, окурмандарга дагы оңтойсуздук жаратчы. Биздин китепкана кызматкерлеринин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы көп жетишкендиктерди иштей беребиз деп өзүбүз ыраазычылыгыбызды айтабыз. Азыр китепканада шарттар жакшы. Учурунда колдоо көрсөткөн фондко китепкана жетекчиси ыраазы болуп келет. Биз жардам менен кайрылганбыз. Мында Бакубат Талас азыр Алтын Альянска кайрылып, ошо 2022-жылдын башында биздин имаратыбыздын 2 кабаты тең айнектери 650 000 сомго алмаштырылды. Биз Алтын Альянска чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы келечекте дагы ошо чогуу иштегенге даярбыз. Себеби бизге дагы көп андан башка дагы жылуулук системаны оңдош керек, китепкананын имаратын калыбына келтириш керек. Ошо фонд менен биз иштөөгө дагы үмүттөнүп атабыз да. Фонддун каржылоосу менен Талас областындагы жана Талас шаарындагы маданият бөлүмдөрү өздөрүнүн техникалык базаларын чыңдоого жетишти. Бирлери имараттарын оңдоп түзөсө, бирлери музыкалык аспаптарды алдырып, муктаждыктарын чечишкен. Өнөрпоз адамдары эмгектенген маданият бөлүмдөрүнө, музыкалык мектептерге фонд тарабынан колдоо көрсөтүү бүгүнкү күндө да уланууда. Быйылдан баштап ушу чоң проект пайда болуп атат. Почти 6 миллионга жакын мэриянын софинансированием менен Кудай буйруса ушу музыкалдык мектебибиз 85 жылдан бери капитальный ремонт боло элек болчу. Ушу Альянс Алтын жетекчилерине да рахмат айтып кетиш керек. Ошолор демилгеси менен почти 6 миллионго Кудай буйруса ички ремонтубуз жасалат. Мен ойлоп атам, ошо 31-августка карата Талас тургундары жаңы зал, жаңы заглушка менен, жаңы кресло менен, жаңы фойе, жаңы коридор менен тосуп алабыз. Талас шаарындагы Манас атанын айкелинин постаментин курууга жана эстеликти орнотуу иштерине Альянс Алтын өнүктүрүү фонду каражат бөлгөн. Мындан тышкары белгилүү акын Байдылда Сарноgoyевдун айкелин тургузууну да колдоп берген. Кыскасы мындан башка Таластагы толгон токой иш-чаралардын көбү фонддун каржылык көмөгү менен өтүүдө. Мындан облус бийлиги дагы кабардар. Биздин Альянс Алтын ошол биздин жергиликтүү таланттардын өсүп өнүгүшүнө, булардын көп аспаптар жетишсиз бизде. Мисалы үчүн бир эле өрүк комуз азыр бул 80 000 сомго жакын акча турат. Мына ушулардын баардыгын биз Альянс фондко каржылап берүүгө сунуштаганбыз. Доол, бас, ком, муз, андан тышкаркы көп мындай каражаттар. Ушулардын баардыгын каржылоону милдетке алышып, ошол 2024-жылы ишке ашырабыз дешкен. Фонд облустагы таланттардын ар кандай кароо сынактарга катышуусуна дагы колдоо көрсөтүп келет. Мындан тышкары Таласта өткөн Ураным Манас, ата бала Айтматовдорду эскерген иш-чаралардын баары фонддун каражатына өткөрүлүп келүүдө. Ураным Манас фестиваль өткөрүлгөн республикалык деңгээлде. Анда дагы ушул Альянс Алтын аябай чоң колдоо көрсөткөн. Биз коңшулаш Тарас, Жамбыл облусунун Тарас шаарынан келген, Жамбыл облусунан келген өнөрпоздорду чакырып, аларга ат мингизип узатып аттык. Ошол каражаттардын баардыгы каяктан? Бул Альянс Алтын колдоосу менен альпинисттер келип, ошол чокууга биздин Кыргыз Республикасынын желегин сайышты. Бул дагы алардын колдоосу менен. Мындан тышкары деги эле кандай гана бир
маселе жаралбасын биз албетте Альянс Алтындын колдоосун алабыз. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз болгону 5-6 долбоорду гана көргөздүк. Ал эми фонд негизделгенден бери Талас областынын маданият тармагын жакшыртуу максатында 104 долбоор ишке ашкан. Ага жалпы 34 миллион 800 миң сом жумшалган. Жардам өтөйт деп эсептейм. Себептегенде толук кандуу маданият тармагынын ар бир сферасына көңүл бурулду. Маданият кызматкерлеринин ар кандай чыгармачылык, республикалык иш-чараларына катышуу каржыланып берилди. Ошондой эле эстеликтердин орнотушуна жардамдар берилди. Мамлекеттин өнүгүшүнө маданияттын да бирден салымы зор. 2016 жылдан бери Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас областынын маданият тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө байкалаарлык салым кошалды. Кароосуз калып кеткен имараттар оңдолду, эстеликтер тургузулду, маданият үйлөрүнүн шарттары жаңыртылды, музыкалык аспаптар менен камсыздалды. Облусту тааныткан ири маданий иш-чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Мунун баарын колдогон жана бүгүн дагы каржылык жактан колдоп келаткан Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун салымын эстен чыгарбоо керек.